1 январдан баштап унааларды милдеттүү камсыздандыруу талабы ишке кирет. Бул багытта экономика жана коммерция министрлиги өздөрүнүн балансындагы 2 унааны камсыздандыруу компаниясына алып барып каттап, башкаларга үлгү катары көрсөттү. Азыркы тапта өлкө боюнча 30% жакын турак жай жана унаалар камсыздандырылган. Камсыздандыруу компаниялары транспорттон чыккан жылына, анын көлөмүнө жана айдоочунун тажрыйбасына карата унааны камсыздандыруу төлөмүн эсептеп беришет. Орто эсеп менен бир автоунаа жылына 2500 сомдун тегерегинде камсыздандыруу төлөмүн төгүүгө милдеттендирилет. Кырсык болгон учурда материалдык чыгымдарда 150 000 сом, ал эми адам өмүрүнө карата 300 000 сомго чейинки акчалай каражаттар төлөнөт. Бүгүнкү күндө болсо, ал маселе көп учурда тиги күнөөлүү водительдин колунда болуп калат да, акчасын береби, төлөбөйбү, каалабайбы. Аны менен соттошобу, ушундай көп маселелер бар да. Бүгүнкү күндө мыйзам күчүнө киргенден кийин страховой компаниядан ушул каражатты алса болот, анан калган маселени страховой компания өзү чечиш керек. Башка унаа айдоочулар мененчи. Бул полистерде мисалы автомашина эмес, бул жоопкерчилик болгондон кийин ар кандай ситуация болсо, биз страховой компания ошол айдоочунун кетирилген башка адамга чыгымдарын төлөп берилебиз. Бул жерде ар кандай условиялар көрсөтүлгөн, мамлекет тарабынан бекитилген. Ар бир машинага орточо эсеп менен 2-2,5 миң сом төлөнөт, 1 жылдык камсыздандыруу полисин алыш үчүн.